Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн музыка сабагы 2-чейрек 1-сабак 5-класс. Бүгүнкү сабактын темасы ооз комуздун түрлөрү: жыгач жана темир ооз комуз. Анда эмесе мен силерди бүгүнкү сабактын максаты менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүнкү сабакта биз силер менен кыргыз эл аспаптары темир жана жыгач ооз комуз менен таанышабыз. Аспаптын тембрдик өзгөчөлүктөрүн, сырткы көрүнүшүн эстеп калабыз. Темир ооз комуздарда аткарылган күүлөрдү угуп, алар менен таанышып, музыкаларды талдап, ой жүгүртүүбүздү калыптандырабыз. Ооз комуз аспабы. Жыгач ооз комуз. Жыгач ооз комуз кыргыздын эң байыркы тилдүү какма музыкалык аспабы. Ал сары жыгач, жылгын, шилби жана башка жыгачтардан сызгычтай жукартылып, ортосуна өзүнөн тил чыгарылып жасалат. Тилдин түп жагы ичке көзөлүп, жип тагылат. Жыгач комуздун жаагын эриндин арасына куумай коюп, тилине бекитилген жипти кагуу аркылуу үйлөп же дем тартып ойнойт. Жыгач ооз комуздун узундугу 15-20 см, туурасы 2-2,5 см, ал эми эни 1,5 см. Тилинин узундугу 10-15 см, ал эми жибинин узундугу 25-30 см. Эл арасында жыгач ооз комуздун 3-4 түрдө жасалышы белгилүү. Ооз комуздун добушу жапыс, көбүнчө обон күүлөр аткарылат. Темир ооз комуз. Темир ооз комуз кыргыздын улуттук аспаптарынын бири. Темир ооз комуз темирден, жезден, колодон жасалат. Темир комуз жеке жана ансамблде ойнолот. Аны негизинен аялдар жана балдар ойноп келген. Азыр эркектер да ойнойт. Темир комузду эски салт боюнча кыз келиндерибиз каккан. Бирок темир комузду жасаган усталар эркек болгондуктан алар да кага билген. Себеби өздөрү кага билбесе, анын үнүн кандайча чыгышын биле албайт. Темир комуздун жасалышы өтө татаал келет. Аны бардык усталар кармай албайт. Бир темир комуз жасоого караганда, бир ат жабдыктарынын бүтүндөй бөлүктөрүн же аялдардын азем буюмдарын жасоо. Темир ооз комуз чарасынан, тилинен туруп, тилинин учу кайрылып турат. Сол кол менен аспаптын чарасы кармалып, жаактары тишке такалат. Оң колдун сөөмөйү менен кагып добуш чыгарылат. Темир комуздун өзүнө жараша үнү да өтө назик келет. Аны каккан убакта дем алуу ыкмасын жакшылап билүү керек. Желди ичке тартканда, чыгарганда кагып жаткан күүбү же обонбу, аны көкөрөк менен ойлонуп, көмөкөй менен. Темир ооз комузду жасоодо ар бир устанын өзүнүн жекече ыкмасы болот. Ошондой эле комузду жасоо үчүн темирдин түрү да тандалат. Адатта мунун тышкы көлөмүнүн узундугу 4 см болот. Эми балдар, биз силер менен ооз комуз жөнүндө маалымат алгандан кийин силер менен Бурулчанын селкинчеги аттуу күүнү угабыз.
Урматтуу окуучулар, жогоруда биз силер менен кыргыз элинин музыкалык аспаптарынын бири болгон ооз комуз жөнүндө кыскача маалымат алдык. Ошондой эле ооз комуз күүлөрүнөн бурулчанын селкинчек күүсүн уктук. Эми биз силер менен ыр жаттайбыз. Бүгүнкү жаттай турган ырыбыздын аты Баканын ыры. Бул ырдын автору обончу жана аткаруучу Камчыбек Букалаев. Мен силерге атайын ырдын караоке вариантын жасадым. Анда эмесе ушул караоке аркылуу силер менен бүгүнкү ырды жаттаганга аракет кылабыз. Урматтуу окуучулар, анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн силер менен сабакта ооз комуз жөнүндө, ооз комуздун түрлөрү жөнүндө кыскача маалымат алдык. Бурулчанын селкинчек аттуу күүсүн уктук. Ошондой эле Камчыбек Букалаевдин Баканын ыры ырын жаттадык. Эми мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйдөн ооз комуз жөнүндө маалымат булактарынан кошумча окуп келесиңер. Каалоочулар темир жана жыгач ооз комуздун сүрөтүн тартып келсеңер да болот. Ошондой эле Камчыбек Букалаевдин Баканын ыры аттуу чыгармасын жаттап, кийинки сабакта мага айтып бересиңер. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз өз соңуна чыкты. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.